Баш мыйзамдын 44-чү беренесинин 2-чи бөлүгүндө пенсия жөлөк пул жашоо минимумунан төмөн болбош керектиги так жазылган. Ушуга байланыштуу берене баш мыйзамга киргизилген жана бул берене мамлекет тарабынан акырындык менен ишке киргизилүүдө. Конституциялык сот мамлекет баш мыйзамдагы бул талапты милдеттүү түрдө аткарбай турганы, бирок бул жагдай мамлекеттин алдыга койгон максаты экенин так белгилеген. Жакын арада эле кайрылышпадыбы Конституцияда каралган жанагы жарандардын мукташтыгынан төмөн болбогон учурларда деп. Мына ушуга дагы Конституциялык сот жакшы өзлөрүнүн ой пикирин билдириптир. Мына ушундай чечимдерди эл билиш керек да. Социалдык фонд тарабынан иштелип чыккан мыйзам долбоору баш мыйзамдагы дал ушул беренени жүзөгө ашыруунун айкын далили. Максат жалпы эле пенсия саясатын ишке ашырып, адилеттүү пенсия тутумун түзүү. 11 пункттан турган мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин социалдык саясат комитети жактырган. Андан соң палата 1-чи окууда колдогон. Кийин 2-чи окууга чыгарылганы менен парламент документти артка кайтаруу чечимин кабыл алды. Бүгүнкү күндө өлкөдө 700 миңден ашык пенсионер бар. Пенсия мыйзамга ылайык жарандардын эмгек стажысына жана топтолгон камсыздандыруу төгүмдөрүнө ылайык чегирилет. Бул жагдайды эске алганда азыркы учурда өлкөдөгү эң аз пенсия 1000 сомдун тегерегиндеги каражатты түзөт. Бул суммадан аз каражат алган пенсионерлер да бар. Бул жарандардын камсыздандыруу төгүмдөрүнө түздөн түз байланыштуу. Үзгүлтүксүз иштеп, камсыздандыруу төгүмүн төккөндөрдүн пенсиясы албетте ошого жараша чегирилет. Эгерде социалдык фонд сунуштаган мыйзам долбоорлору Жогорку Кеңештин колдоосун тапканда, мындай жагдайдан кетип, пенсияны адилеттүү чегерүүгө жол ачылмак. Минималдык стаждар боюнча талаптар киргизилмек, базалык пенсиялык базалык бөлүгү боюнча талаптар киргизилмек. Ошондон кийин эгерде ушул мыйзамдын нормалары кирип калса, бизде жанагындай 400 сом, 600 сом, 1000 сом деген пенсия болмок эмес. Пенсиянын базалык бөлүгүнөн аз пенсия болмок эмес, 3170 сом бүгүнкү күндө пенсиянын базалык бөлүгү. Андан кийин жанагындай стаждар дагы 5 жылдан 20 жылга чейин киргизилмек. Ошого жараша пенсиянын өлчөмү да өсмөк. Биз ойлойбуз, бул баягы пенсионердин жашоо минимумуна механикалык түрдө киргизип койбой, баягы адилеттүүлүк, анан ар бир жаранын өзүнүн кошкон салымына жараша бул комплекстүү реформалар болуш керек. Баарын теңеп койгондо мен ойлойм, ошондой эле 30 жыл, 40 жыл иштеген биздин ата-энелерибиз дагы буга каршы болот, анткени бул мындай адилеттүүлүккө жатпайт. Документке ылайык пенсиянын базалык бөлүгү 3170 сомдон кем болмок эмес. Пенсиянын базалык бөлүгү ар бир жаранга мамлекет тарабынан кепилденген. Камсыздандыруу бөлүгү да көтөрүлүп, эң төмөн пенсия 4000 сомду түзмөк. Ал эми ушул жылдын күзүндө пенсия көтөрүлгөндө өлкөдөгү эң аз пенсия 6000 сомго жетмек. Демек, баш мыйзамдын 44-чү беренеси талап кылган норма акырындык менен ишке киргизилмек. Пенсиянын базалык бөлүгү бүгүнкү күндө 3170 сом турат. Ошону биз дагы стаждан бүгүнкү күндө мисалы мырзалар 25 жыл стаж, айымдар 20 жыл стаж болсо, ал толугу менен төлөнөт. Эгерде стаж азыраак болсо, пропорционалдуу түрдө азыраак болот да. Ошону биз пропорционалдуу түрдө эмес, толугу менен берип, анткени мамлекеттин баягы кепилдиги ушул аз деңгээлде жашаган, аз пенсия алгандарын да жардам бериш керек деп ошол жерге кылмакпыз. Ошондо автоматтык түрдө баягы мен айтып кеткен 600 сом, 800 сом деген пенсия болмок эмес, баары ушу 3170-тен башталмак. Ошондо биз ылдый жагын жок дегенде баягы аз алгандарды көтөрмөкпүз. Бул дагы баягы конституциялык норманын аткарууга бир шарт түзүлмөк. Адистердин айтымында учурда Кыргызстанда элдин бакубатчылыгы менен социалдык адилеттикти, теңсиздикти камсыздоо багытында иштер ыкчам жүрүп жатат. Жана бул аракеттерди ишке ашыруу механизмдери баш мыйзамга жана тиешелүү мыйзамдарга камтылган. Все правильно указы президента. Прекрасная конституция. Президент кабыл алып жаткан жарлыктар туура. Конституцияда адамдын эркиндигин, укуктун үстөмдүгүн камсыздоо менен социалдык адилеттикти, теңдикти, элдин экономикалык бакубатчылыгы менен жыргалчылыгын жана руханий өнүгүшүн өргө сүрөөгө умтулган беренелер камтылган. Улуттук статистика комитетинин быйылкы жылдын 1-чи кварталына карата жарыялаганы боюнча Кыргызстандагы жашоо минимуму 7501 сомду түзгөн. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.